Саламатсыздарбы, Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү. Эфирде жаңылыктардын кечки чыгарылышы. Аны мен Дастан Исмаилов тааныштырам. Бишкек шаарында үркүндүн курмандыктары эскерилди. 503 кишиден COVID-19 илдети аныкталды. Кайсы депутат, кайсы партиядан ат салышмакчы? Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Бишкек шаарында үркүндүн курмандыктарынын 104 жылдыгын эскерүү иш-чарасы өттү. Бул тууралуу үй куруучулар кыймылынын төрагасы Бейшембек Абдразаков маалымат каражаттарынын бирине кабарлады. Анын айтымында шаардын түштүк дарбазасынын жанында орнотулган эстелик таштын жанында 30дай киши чогулуп Куран окулду. Абдразаков билдиргендей, иш-чарага үй куруучулар кыймылынын өкүлдөрү жана конок катары коомдук ишмерлер Турсунбек Акун, Чолпонбек Абыкеев жана Кадыр Кошалиев катышты. Белгилей кетсек, жогорку кеңештин 2008 жылдын 18 апрелиндеги токтому менен август айынын 1 жума күнү Кыргызстанда 1916 жылдагы үркүндүн курмандыктарын эскерүү датасы катары аныкталган. Кыргызстанда соңку суткада 503 кишиден COVID-19 илдети табылгандыгын коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнур Акматова брифинг учурунда билдирди. Алар төмөнкү жактарда катталган. Бишкек шаарында 125 учур, Ош шаарында 51, Чүй облусу боюнча 28, Ош жергеси боюнча 74, Талас аймагы боюнча 35, Нарын облусу боюнча 9 учур, Ысык көл аймагы боюнча 81 учур, Жалал Абад облусу боюнча 53, Баткен аймагы боюнча 47 учур катталган. Ушуну менен өлкөдө вирус жуктургандардын жалпы саны 39162 жетти. Ал эми өткөн суткада өлкө боюнча 665 адам коронавирустан айыкты. Коронавирустан жалпы айыккандардын саны 30764 жетти. Акыркы бир күндө Кыргызстан боюнча коронавирустан дагы 4 адам каза болду. Буга чейинкилерди эсептегенде аталган оору 1451 адамдын өмүрүн алып кетти. Бишкек шаарында 29 августта коронавирус жана пневмониядан каза болгондорду эскерүү иш-чарасы өтөт. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Мэрия бул күнү кечки саат 21:00 шаардын бардык жашоочуларын бир канча мүнөткө үйлөрүндөгү жарыкты өчүрүп, терезелерин ачып, шам жагууну сунуштамакчы. Борбордогу эң чоң көчөлөрдөгү жарыктар дагы өчүрүлөт. 7 августтан тарта Кыргызстан, Түркия жана Бириккен Араб Эмираттары менен туруктуу эл аралык каттамдарды жандантты. Бул тууралуу Транспорт жана жолдор министрлиги кабарлады. Авиатрафик авиакомпаниясы жумасына 2 жолу Бишкек-Стамбул-Бишкек багыты боюнча учууларды ишке ашырат. Ошондой эле Бишкек-Анталия багыты боюнча жумасына 1 жолу каттам аткарылмакчы. Ал эми Түрк аба жолдору авиакомпаниясынын учагы бир аптада 2 жолу Бишкек-Стамбул-Бишкек багыты боюнча учмакчы. Пегасус менен Стамбул-Бишкек-Стамбул каттамы жумасына 2 жолу аткарылат. Ал эми Бириккен Араб Эмираттарына уча турган каттамдар боюнча айтсак, Fly Dubai авиакомпаниясы Дубай-Бишкек-Дубай багыты боюнча жумасына 1 жолу каттам аткармакчы. Кененирээк маалыматтарды авиакомпаниялардын сайтынан алууга болот. Быйылкы парламенттик шайлоонун жүрүшүнө көз салуу максатында келечекке жол аттуу мониторинг борбору түзүлдү. Бул тууралуу борборду жетектеп жаткан мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун билдирди. Мониторинг борбору сыртка кыйырдагы, түздагы кийлигишүү учурларына жакшылап көзөмөл кылып, маалыматтарды утур жарыялап, атайын отчетторду чыгармакчы. Борбор партиялардын, талапкерлердин, массалык маалымат каражаттарынын, өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүнө жана социалдык түйүндөргө мониторинг жүргүзмөкчү. Парламенттик шайлоого даярдык көрүү жана өтүү учурунда чет элдик кийлигишүү фактылары катталса, мониторинг борбору бул маалыматты ошол замат коомчулукка чыгарып, болгон чындыкты шайлоочуларга жеткирип, тийиштүү укук коргоо органдарына кайрылып, бул иштер мыйзам чегинде териштирилишин жана чара көрүлүшүн талап кылаарын айтты. Ушул тапта кайсы депутаттар кайсы партиядан ат салышат деген суроо элди кызыктырып жаткан маал. Жогорку кеңештин 6 чакырылышынын ишине сындар көп болду. Азыркы эл өкүлдөрү Кыргызстандын тарыхындагы эң чабал, сабатсыз, чечкинсиз болгондугун айткандар арбын. Бирок бул айтылган сын пикирге карабастан алдыдагы боло турчу шайлоого аттанган депутаттар өтө эле көп.
Биздин телеканалга берген маалыматтарга таянсак, Кубанычбек Нурматов бул иреттагы Кыргызстан партиясы менен, ал эми Бактыбек Райымкулов мекеним Кыргызстан партиясы менен аттанаарын айтышты. Ал эми Республика ата журттан депутат Калдырбек Баймуратов жана КСДПнын өкүлү Дастан Бекешев дали болсо бир чечимге келе электигин айтышты. Ош шаарындагы Ак Буранын жээгин көрүктөндүрүү жана жашылдандыруу долбоору ишке кирди. Курулушту баштоо иш-чарасына шаардын жетекчилери жана тургундары катышты. Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарабашев долбоорду президент Сооронбай Жээнбеков колдогонун жана курулушу бүтсө бул долбоордун жалпы шаарга жана шаардыктарга кереги тиерин белгиледи. Бул курулуш долбоору 252 миллион сомго бааланган болчу. Борбор калаада троллейбустардын биринин айдоочусу туура эмес айдагандыктан жол кырсыгына кабылып кала жаздады. Бул тууралуу телеграм каналдардын биринде окуянын видеосу жарыяланган. Анда көрүнүп тургандай, айдоочу жеңил автоунааларды буйтап ашып өтүп, катуу ылдамдык менен айдаган. Бишкек троллейбус башкармалыгы окуяны териштирип, номер 17 троллейбустун айдоочусу экендигин тактап, аны менен жол эрежесин сактоо боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөндүгүн жана айдоочу жол эрежеси боюнча экзамен тапшырып, айыппул төлөгүчөктү жумуштан бошотулгандыгын билдирди. Мэриянын маалымат кызматы билдиргендей, видео кечи 6 августта болжол менен кечки саат 6 чамасында тартылгандыгын билдирген. Мамлекеттүүлүгүбүздү сактайбыз десек, бир нерсени гана жасашыбыз керек. Бул акыйкат шайлоо. Мындай пикирин жарандык активист Айболот Айдосов Кыргызстан телеканалына берген маегинде билдирди. Ар бир партияга таза атаандаштык шартын түзүп берүү мезгил талабы. Административдик ресурсту, бандиттерди колдонбош керек. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди айлыгыңарды бербей коебуз деп коркутпош керек. Жаштардан дагы үмүт чоң дейт ал. Бардыгы жаштарга да байланыштуу. Эгер жаштар өздөрү ой жүгүртүп биригебиз десе, өзү эрктүү кандайдыр саясат жүргүзөбүз десе, мүмкүнчүлүк бар. Бирок кайра эле ушул акчанын аркасынан же бир кандайдыр ушул мансап иш алам деп чуркаса, албетте алардын кандайдыр тажрыйбасы жок. Анан керек болсо кээ бир партиялар болсо бандиттерди жалдашып, жаштарды коркутуп атканга чейин болгон нерселерди биз билебиз. Эркин күрөш боюнча Азия чемпиону Кыргызстан үчүн ойногон Муслим Евлоев атайын операция учурунда Ингушетияда согушкер катары өлтүрүлдү. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги билдирди. Маалыматка караганда, укук коргоо органдарынын кызматкерлерине көмүскөдөгү бандиттик топтун мүчөсү үйлөрдүн биринде жашынып жаткан болушу мүмкүн деген ыкчам маалымат келип түшөт. Назырандагы темир жол станциясынын аймагындагы үйлөрдү текшерүү учурунда атышуу болгон. Мушкер катуу жаракат алган. Кийинчерээк Назырандагы атайын операция учурунда өлтүрүлгөн киши мыйзамсыз куралдуу түзүлүштөрдүн мүчөсү экендиги аныкталган. Эскерте кетсек, Евлоев 2015 жылдан бери Кыргызстан үчүн ойноп, Азия чемпионатында алтын медаль алып келген. Ошондой эле Бакуда өткөн ислам тилектештик оюндарында жеңишке жеткен болчу. Москва шаарында Кыргызстанда жараны ымыркайын түн ичинде коляскага таштап кеткен. Россия Федерациясынын тергөө комитетинин башкы башкармалыгынын билдиргендей, 5 августка караган түнү жолдо бара жаткандар подъездин алдында турган коляскада жаткан баланы көрүшкөн. Алар дароо укук коргоо органдарына бала тууралуу кабарлашкан болчу. Бул окуянын видео байкоого түшүп калгандыгын жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлады. Дарыгерлер баланын ден соолугунда эч кандай коркунуч жок экендигин айтышты. 34 жаштагы кыргызстандык аялдын айтымында бул окуя кокусунан болгон. Ал жолдошу сабап үйдөн чыгарып салгандан кийин ушундай кадамга баргандыгын айтты. Белгилүү болгондой, ымыркай сентябрда 1 жашка толмокчу. Бирок анын туулгандыгы жөнүндөгү маалым катынан башка документи жок. Аталган факты боюнча жашы жетелектердин укуктарынын сакталышына жана ата-энелердин милдеттеринин аткарылышына баа берилүүчү текшерүү уюштурулган. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев тийиштүү бөлүмдөргө коронавирус илдетинин жайылуусуна байланыштуу ушул жылы жогорку окуу жайларга кирүү сынактары стадиондорго өткөрүүнү тапшырды. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдирди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиргендей, 6 августта Мирзиёев өлкөнүн жогорку окуу жайларына 2020-2021 окуу жылына кабыл алуу уюштурууну жана даярдык көрүү боюнча жолугушуу өткөрүп, жооптуу министрликтерге спорт аянтчаларын тестирлөөгө, кылдат даярдоого тапшырмасы берилген.
Эсептөөлөргө ылайык сынактар күнүнө 2 жолу өткөрүлсө, тестирлөө болжол менен 12-14 күндүн ичинде бүтүшү мүмкүн. Өзбекстандын биринчи президенти маркум Ислам Каримовдун кичүү кызы Лола Каримова жана анын жолдошу Тимур Тилляев ээлик кылган кыймылсыз мүлк сатка коюлду. Variety басылмасынын маалыматы боюнча, Лос-Анджелестеги 3 үйү 18,9 миллион долларга бааланган. Алардын ичинен эң кымбатынын наркы 6,5 миллион долларды түзөт. Ал эми алдыда 8 августка карата аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Ушул жана башка жаңылыктар менен 20-20 KG сайтынан жана ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчылардан тааныша аласыздар. Ал эми мен сиздер менен кош айтышам. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.